Урматтуу төрага, маселе бүтүп калды. Биз мына өкмөт өкүлдөрү өзгөчө мына транспорт министрлиги кете электе бир процедурный маселени айтып коеюн деп атам да. Кече күнү бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия деп жарыялады коронавирусту. Бизде мына биз угуп атабыз, өкмөтүбүз баланча миллион сом, 30 миллион сом бөлдүк деп атат. Бардык массалык каражаттар аэропортто кандай иш-чаралар болуп атканы жөнүндө маалыматтарды жарыялап атат. Анан мен бир нерсени түшүнбөй атам да. Өкмөттүн токтомуна ылайык 100 адамдан ашык топтолгон жерлерге, мисалы үчүн, ар кандай маданий иш-чаралардын бардыгын биз ат менен жасадык. Бардык спорт иш-чаралардын бардыгын 100дөн ашыкча адам топтолбосун деген ушундай көрүнүштө бардыгын ат менен жасап атабыз дагы. Биздин эмне бул кандай жөн эле ушундай көргөзмө катарындабы? Бүгүнкү күндө бардык жерде болуп аткан тойлордо эмне 100дөн аз адам болуп атабы? Же бүгүнкү соода түйүндөрүндө 100 адамдан аз болуп атабы? Мына ЦУМга кирип көрөлү. Башка мына канчалаган соода түйүндөр бар. Биздин максатыбыз эмне? Жөн эле көз боемочулукпу? Мен түшүнбөй атам мына өкмөттүн иш аракеттеринчи. Мына Америка бардык Европа жарандарына кирүүгө бөгөт койду. Мен просто билгим келет да, өкмөт мындай бир социалдык түйүндөрдөн мындай бир маалымат алып, жыйынтык чыгарып атабы же жокпу? Башка жерден учуп келгендер кандай процедура болуп атканын жазып атышат. Анан кийин бардыгыбыз эми окуп атабыз, билип атабыз да. Инкубационный период 14 күн деп атышты эле, азыр мына 27 күн, 1 ай деп атышат. Эгерде гипотетически ал кече күнү жуктуруп алган болсо, мына Кореядан келип атышат, Кытайдан келип атышат биздин жарандар. Анын бүгүнкү күндө ошол самолетто келип колгондон кийин тепловизор менен өлчөп атат немесин. 10 секунд. Мен оюмду жыйынтыктап алайынчы, урматтуу төрага. Жападан жалгыз биздин методубуз бүгүнкү күндө бортко ошол эки саламат сактоо кызматкери чыгат экен дагы, тепловизор менен баягы чекесине такап температурасын өлчөйт. Инкубационный период 27 күн болсо, ал кече күнү жуктуруп алган болсо, ал тепловизор жөн эле биз көз боемочулук болуп атпайбы анда? Эмне себептен өкмөттүн тийиштүү же өзү премьер-министр же тийиштүү вице-премьер бүгүнкү күнгө чейин расмий бир билдирүү жасабайт ушул боюнча? Сөзсүз түрдө анан кийин баягы паника башталганда анан биз тиянакка келебизби? Менин жеке оюмда бүгүнкү болуп аткан иш-чаралар бул өтө эффективдүү эмес. Анан кийин жөндөн жөн эле, мисалы үчүн, Стамбулдан бирөө учуп келди деп эле анан кийин аны температурасы ал жөнөкөй грипптен эле көтөрүлүп калышы мүмкүн. Аны апарып тургузуп чыгып туруп военный госпиталга жаткызганыбыз канчалык негизде туура? Эгерде андай иш-чара көрө турган болсок, комплекстүү түрдө жасайлы демекчимин да. Комплекстүү түрдө. Мына бүгүнкү күндө Украина бардык мектептердин баарын бүт окуу жайларын жаап атат. 1 айлык мөөнөт менен. Ошого окшогон бир мындай элди кандай, мисалы үчүн, кайсы мамлекеттен келгендер кандай иш-чара көрсөтүш керек, бир расмий билдирүү жасаш керек деп ойлойм мен.